Жаркырап жаз мезгили кирип келери менен Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында жыл сайын салттуу музыка жумалыгы өтүп келет. Мынакей бүгүн дагы 20 марттан 25 мартка чейин Ордо калабызда салттуу музыка багытында ар кайсы тармактарда жакшынакай кечелер, жолугушуулар болуп өтмөкчү. Ушул жумалыктын өзүңүздөр көрүп аткандай эле Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында азыр чоң ачылыш аземи болуп өтмөкчү. Алгач эле салттуу музыканы сүйүүчүлөр колөнөрчү усталардын эмгектери коюлган улут наркы жарманкеси Кыргыздын жазылбаган тарыхы манас айтуу менен башталды. Арам öldü degizbe, deri boşantıp kanlı key, akanın görü dünyaya, hattın uzun burralbay, çıngırıbıyla torralbay, kavılandı çoğdurbe, kayra sallı zenderip, kayra gözgü cüverip, gürbü sallıp tarrasa, ken boynoktun jonunda, başın yerge salalbay, arkarda yarış alalbay, kırgaday bolsu jonunda, köllü jata taydoro, 300 attın sonunda, arba vurgan taydoro, emmi kayda cüğürdü, dev boşantıp kanlı key, çımında yanlı tüngüldü, murdunu soğusu tartalbay, gözünün yaşın tartalbay, kavurga sökü sögülüp, kanlar alda şakkan jaş, aktor şoktun canlında, çorbalık durdu tügülüp, munda şandan enneken, çığırığın immerip, manastan kalgan dürbünü, çın gözünde cüverip, vuramasın immerip, vurgurabıyla cüverip, uranın uzun burdele, aşalga karşı kıskanday, agaşa durgan astanay, vardığında bel bayrap, gürbü sallıp türdelip, Hittorpon'un yolunda, kelle jatan hayramer, adamın görü dünyayı, başın yerge salıptır, başkaça çorta balıktır, boynun yerge salıptır, budosuz arış alıptır, çölgeninde cel jetpey, çöktürün çokta balıktır, boskanında mal jetpey, başkaça çorta balıktır, yenge işte valganda, koşun boğul torunun, öte kolu sayılan, örgü tarta vergende, yazılı cayılan, tala düzgü gelgende, kanı gerge tasılay, kara bulu tozu, kömür ködü kakılay, anaday bozu açılan, kanarala şakkacaş, umuruğu çaçılan, Андан соң маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри баштаган салттуу музыканы угуучулар жана 5 өлкөдөн келген делегация улуттук аспаптардын жасалышына абай салып, уста менен бирге комуз чаап, мурда жасалган үйлөмө, чертме жана добулбас аспаптарын көрүп суктанышты. Анткени салттуу музыка жумалыктын башкы максаты дасыккан усталардын эмгегинен чыккан аспаптарды келе жаткан муунга таратуу. Кыргыз эми дүйнөгө салттуу музыкасы менен таанылды. Айтыш өнөрү менен, манас дастаны менен, жана башка кичи эпостор менен, ооз-эки чыгармачылыгы менен бүгүнкү күндө башка маданияттардан айырмаланып, даңкталып, баркталып турат. Мына ошол элементтерди, ошол багыттарды жоготпоо максатында, элге терең берүү максатында ошол күндөрдү белгилеп келе жатабыз. Жыл сайын бул иш-чара өткөрүлүп келе жаткан республикалык деңгээлде, быйылкы жылы эл аралык деңгээлде чыгарып атабыз. Анткени жыл сайын Кыргызстандын ичинде эле катышуучулар болсо, бул жылы Туркия мамлекетинен, Казакстан мамлекетинен, Венгрия мамлекетинен, Өзбекстан мамлекетинен жана башка коңшу сырткы мамлекеттерден биз конокторду чакырдык. Алардын дагы салттуу музыкасы бар. Алардын дагы сактоо элементтерин, сактоо методикаларын ушул жерде талкуулайлык жана бири-бирибизден тажрыйба алып, анан ушул аянтчаны мындай эл аралык аянтчага айлантуу боюнча дагы биз быйыл демилге көтөрдүк. Азыр бир канча эл аралык уюмга сунуш беребиз. Мындан ары башка мамлекеттерде дагы салттуу музыка жумалыгы жана күнү белгилемекчи. Бүгүнкү маданий саамалыктын эң өзгөчөлүгү тарых музейине коюлчу чоң көлөмдөгү добулбас. Бул ата бабанын эмгегинен жаралган аспап. Салттуу музыкалык жумалык максаты өзү эле айтып турат сөзүндө, бул салтыбызды, каада салтыбызды, үрп адатыбызды татыктуу кармап кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берели деген. Мында салттуу музыканын биздин музыкалык аспаптардын ар бирин иштеп чыгат, ар бири жөнүндө музыкалык аспаптардын ар бирин ойногу багыттарындагы, үйлөмө аспаптагы багыттарын жана дастанчылык багыттагы, манасчылык багыттагы, айтуучулук багытта ушунун баарын баягы ата бабабыздан келип калып келаткан ыйык мурасыбызды, тарыхый мурасыбызды кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берели деген.
салттуу музыка жумалыгында бир гана ыр же болбосо күү чеберлери гана катышпастан мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле бул жарманкеге тактап айтканда бүгүнкү ачылышта кол өнөрчүлөр уус чеберлер кыргыздын кылым карыткан биздин жакшынакай эмеректерди жасаган эже агайларыбыз дагы келишкен. Мынакей азыр биз ушул жерге келип атабыз. Бул жерде биздин агай атыңызды айтып койсоңуз. Атым Акылбек. Атым Акылбек. Акылбек байке, каяктан келдиңиз? Эмнелер жасайсыз? Бишкекте иштейм, кол өнөрчүлүк менен. Мына кожа менен иштейм, мына сүрөттөрдү, момундай сумкаларды, ушул кожа менен байланыштуу нерселердин баарын эле жасайбыз да. Айтсаңыз, бул чеберчиликти жасаш өтө кыйын болсо керек. Канча жылдан бери же окудуңуз беле атайын? Мен бул окууну өтүргөм, өзүм по образованию модельер конструктормун. Анан кийин обувь жагынан да жасап алчумун. Кыргыздын баатырларына, эмелерине, бийчилерине ошондой эме көп нерселер жасайбыз да биз. Мага кызык болуп атат азыр, урматтуу телекөрүүчүлөр, көргөзүп коелук. Мынакей ушул жерде сиз бул жерде кыргыздын улуттук баалыктарын камтыган өтө чоң чеберчилик менен жасалган мынакей панолор деп коет экенбиз. Паноңуз бар экен. Ушул жөнүндө кенен маалымат бересизби? Кантип жасалат бул? Буну көп жылдан бери технологиясы муну кайышты көп жасатып эметип, анан немесин түшүрөбүз, сүрөтүн. Бул жерде сиз кыргыздын улуттук кийим кийинген айымын тартыптырсыз. Образды каяктан алдыңыз? Эмнени түшүндүрөт? Бул образды биздики Кыргызстандын эмеси образын аябай бай да тарыхы. Тарыхы бай болгондон кийин өзүбүздүн илгерки эмебизди көп китептерден да алабыз, булактарын көп, мына Манастын эмелеринен да угабыз. Ошондон алып туруп аян келет, тартабыз, жасайбыз. Канча убакыт кетет ушуну жасаганга? Эми момундай картина кеткенге бир жумага где-то бир жуманын аралыгы болот да. Бир жуманын ичинде жасайбыз. Рахмат. Андан тышкары дагы эмелерди, куурларды, кошелек, сумкаларды момундай ошолордун баарын мына колго тигип баарын тең жасайбыз да. Бул накта Булгарыдан экен, Накта чистый, биякта бир да эме кошулбайт биздики искусственный материалдарчы. Бүт өзүбүздүн чыккан, өзүбүздүн мына Булгары өзүбүздүн чыккан кож заводдон алынган эме Булгарлар да. Атамекен өзүбүздүкү. Өзүбүздүкү. Привозной кожалар да бар эми. Салттуу музыка жумалыгына бир гана Кыргызстандын жарандары катышпастан, тактап айтканда кыргыз улутундагы жарандар катышпастан, бул жерге Кыргызстан элдер ассамблеясынын ошо өкүлдөрү дагы мынакей өзлөрүнүн салттуу улуттук кийимдерин кийип, майрандык маанайда тургандары учуру. Алардын бири мынакей менин жанымда Зухра Шыдакова. Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста, какими впечатлениями вы приехали сегодня сюда? Ну, впечатления вообще впечатляющие, реально. Такой масштаб сегодня здесь, столько народу, да, душа радуется. И сегодня проходит традиционная музыка, да, салту музыка. И, конечно же, Ассамблея народа Кыргызстана принимает в этом с большим удовольствием участие, как часть этого народа, граждане этого народа, граждане Кыргызстана. И, конечно, мы с удовольствием сегодня принимаем участие и будем сопровождать гостей наших, которые приехали нам из 5 республик. С удовольствием это будем делать. И, конечно же, данное мероприятие очень важно, ведь культура это определяет народ. Культура, она объединяет. Культура – это образование. Культура, можно сказать, это все. Она характеризует народ. И сегодня мы в этом убедились. Всем горожанам хорошего настроения, комфортного отдыха. Всех с праздником вам. Кыргызстану процветания, а ее народу здоровья.
мынакей менин жанымда кийиз жана ошондой эле курактар менен иштеген Нуржан деген кыргыздын сулуу айымы турат. Нуржан, өзүңүз жөнүндө телекөрүүчүлөргө маалымат берип тааныштырып кетсеңиз, каяктан келдиңиз, эмне менен алектенесиз? Менин атым Нуржан, өзүм негизи Чүйдө турам, бирок баягы жумушка байланыштуу Нарын өрөөнүнөн келдик да. Анан эми бул баягы заманбапка ылайыктуу, баягы булар колдонгон шыртакты билесиздер да, ата бабадан өткөн мурас да. Муну окуу жайы жок. Муну апам мага үйрөткөн, апамды болсо апасы үйрөткөн. Ошо колдон колго өткөн эле нерселер. Эми болсо булар болсо курактар билесиз. Анан баягы кийиздер биз отходное производство деп коет, шыртактан калганды кичинекей сидушкадан кийин чайниктин астына кое турган нерселер. Эми заманбапка байланыштуу ондайларды көрүп турасыздар. Уютуу көрдүңүзбү? Муну мүмкүн уютуу маселеси болгон, бирок момундай дагы азыркы современный модный нерселерди жасалат. Адептегенде шыртакты кийизди боёйбуз да, а муну болсо жүндү боёп алат. Жүнү боёп алып туруп баягы шаблон деп коет, кабы болот, ошого ылайыктуу. Анан мисалы бул менин размериме ылайыктуу да. Вот, анан бул болсо шелк менен эми ою кылбаса деле бул кандайдыр бир нерсени элестете тургандагыдай кылып, азыр бүгүн национальный кийим келгиле деди, ушуну кийип келдим менчи. Андан тышкары мына мисалы уютуу көрдүңүзбү? Уютуу булбу? Муну болсо фильцевание деп коет, кургатуу. Ийнени сайып отуруп ушундай нерселерди жасоого болот да. Эми азыркы мезгилде мисалы бизде эч кандай калдык калбайт. Калдыктардан көрүп атасыз, кичинекей болгон, алакандай болгон нерселерге, кичинекей наристелерге бут кийим. Муну кийсе болот, бул сүйүн эмес, кийсе болот. Жок, кийсе болот. Муну бай пинетка деп коет, кыргызча чүмөк дейт да. Ушундай. Анан эмнени айта алам муну? Бул болсо бизде кичинекей болсо да ушулардын баарын текке кетпейт да, кичинекей кусоктордун баары. Канча жылдан бери ушу менен алектенесиз да? Эми мурунку госструктурада иштеп жүргөм, анан эми бир 10 жыл болду. Өзүм ушундай чыгып, анда-санда өкмөткө рахмат. Ушундай бизге ылайыкташтырып жерлерди, ушундай бустарды сунуштап атат. Анан ошонун арты менен анча-мынча болсо да өзүбүздүн пандемиядан кийин чындыгында эмелерибиз соодалар жок болуп калган. Вот, анан тышка чыкканда эле маселеси аябай катуу болуп калган. Себеп дегенде билесиңер, тарифтер өтө көтөрүлүп кеткен. Мисалы биздин бир шырдагыбыз 15 000 болсо, мурун пандемия учурга чейин 20 000 салчубуз, азыр 48 000 болуп атат доллардын салыштырмалуу. Ошон үчүн баягы түздөн түз келген кишилерге бизге ылайыкташып атат ушул көргөзмөлөр. Жакшы. Негизи эле ушу сиз жасаган ушу жакшынакай эмеректердин, буюмдардын бардыгы эле кыргыздарга эмес, чет мамлекеттерге да көбүрөөк багытталса керек. Сөзсүз. Мында эле көрсөңүз, мына могу саймаларга бери дегенде эле 40 жыл болду. Көрдүңүзбү? Мына ошол экинени эле салып коюп эле бу жерге баягы бул современный кездемелер. Ооба, заманбаптык. Ошону менен эле мында подушкалар деп коет, баягы жастык кап. Ушунун ичине наполнительный салып коет дагы, анан дагы бир 40 жыл болбосо бир 20 жыл колдоно турган. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Кыргыздын канына сиңген салттуу музыканы дүйнө элине таратуу башкы максат орундалып турат. Себеби 10дон ашык өлкөдөн музыка сүйүүчүлөр келип, башталган жумалыкка катышууда.